Бул нападать этип кызың жалаптанып анан кийин сүрүп жүрөт. Турмушка бересиң. Моунайынан. Анан мен Жалаптанып сен бирөө менен кырып алдыңбы? Сен бирөө менен тошакта жаттыбы? Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. бул нападать этип кызың жалаптанып анан кийин сүрүп жүрөт. Турмушка бересиң. Моунайынан. Анан мен Жалаптанып сен бирөө менен кырып алдыңбы? Сен бирөө менен тошакта жаттыбы? Таптың ба ошентип? Жумага кетесиң сен. Кийинсин Бүтпөсүң муну, мына алдында сен не кыласың? Сиңеске бар. Эмнеге кырасың? Мына ушу эмне уруп атасың сен? Сен мени карап турасың? Байке мени канча кыйнады, 15 жыл эзип койду, аркатында алат. Балдарым больной туралат, еще оказываюсь, я виновата, вы понимаете? Мен ушунча ыйлаттым, Кудай көрсөтсün сага, Кудайга салдым сени. Сүйлөп атасыз, мага 6 баланы бар. Бул деген канча баласын бир да колун тийгизген эмес. Именно сеникин бир жолу уруп койсо ошого. Бир жолу уруп койсо? Вообще Кичинекей балдар күн жарымда көлдөн келишти. Видеону тартпасың ону. тур! Эси жок, мен аялым уктуңбу? Болду. Бар аялыңды тош. бул нападать этиппи? Даже? Мен нападать этиппи? Бегмай деген. Сен мени монуп турганда мен нападать этиппи? Аялымдан нападать этип. 6 бала мени ажыраштырып, сен жакшылыкка жетпейсиң эшек. Токто. Еще балдарымды сабатасың. Мен сага азыр келсип. Мол бегимай. Сен эчкачан оңбойсуң. Бегимай. Сен да оңбойсуң. Ушу балдар менен Бул атасы. Бул атасы 17 жаштагы кызыны уруп, еще экинчи аялынын үйүндө башка балдарынын көзүнчө уруп, балдарынын көзүнчө уруп, 17 жаштагы кызыны. Ал бала жок. Провокаторса келип Азыр ал бала жок. Мына түнкү саат 1 биз издеп жүрөбүз ал бала. Кана менин кызым кана. Сен кийимсиң ал, сен эне болгонду үйрөтпөй эле койчу. Сен экениңди билесиз, ким экениңди. Сен эне сөгөнгөн жокмун. Мен сөгөнгөн жокмун. Хижабыңды чечип койчу. Мен сөгөнгөн жокмун. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Менин атым Бегимай, 6 баланын энесимин, анын ичинде 2 балам өзгөчө. Азыр мына саат 5 болуп калды, таңкы 5. Биз жаңы эле милициядан чыктык. Мынакей кичинекей жаш балдарым менен машинада отурам. Менин кызым, чоң улуу кызым Хадиджа, Баймаметова Хадиджа. Эртеменен 13-ү мага чалып, апа мени атам ремень менен сабап салды деп ыйлап чалды. Андан бери кызымдын дайыны жок, ошодон кийин үйдөн качып кетиптир. Атасында болчу. Негизи биз жолдошум менен 2 ажырым жолдобуз. Биз ажырашканбыз, 3 жыл болгон. Ушул убакка чейин алимент да төлөбөйт. 2 баламды мен леченияга алып кеткенмин, реабилитационный центр Алтын балалыкка. Бизди соцзащитадан жөнөтүп, ошол жакта леченияда өтүп атканбыз. Мен Чолпонтада болчумун, ошол учурда кызымды экинчи аялынын үйүнө алып барып алып, кызымды сабап салыптыр. Бир болбогон эле нерсе үчүн сабап, менин кызым ремень менен сабаптыр. Бул жакта кичинекей балдарым ушул көрүп туруптур, ошол нерсени тиги аялы, анын балдары барды көрүп туруптур. Кызым ошону чалып алып мага ыйлап атат, мени балдардын көзүнчө апа сабады деп ушундай жалыныптыр атасына. Болдучу деп бетинен бери ремень менен кичинекей балдарым айтат, 40-50 жолу сабады дейт. Апа биз жардам бере алган жокпуз дейт. Анан негизи кызым да жолукта, ошол жолугу жок эле качып кетти дейт. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 миң болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер.
дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураначы. Башка балдардай болуп ойноп күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай ушу смесь ичет, балам сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек С деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуу кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, ал да өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурач, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун.